Түзөөдө Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Дүйнө дүрбүсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Ливиядан чыккан 2 кеме бортундагы 500 мигранты менен деңизге чөгүп кетти. Австрияда болсо жүк ташуучу унаадан 70 мигранттын жансыз денеси табылды. Талиптер Афганстанды кайрадан жылма каптап баратабы? Коопсуздук күчтөрү аларга каршы туралабы? Кабылдан атайын баяндаманы сунуштайбыз. Хирургиядагы революция. Британиялык хирургтар кылдаттык талап кылган операцияларда лазер колдонууга өтүштү. Европага жетүүнү каалаган мигранттар үчүн соңку күн трагедия менен коштолду. 500 кишини салып бараткан 2 кеме Ливиянын жээгинде чөгүп кетти. Андан жүздөгөн мигрант каза тапты деген кооптонуулар бар. Австрияда болсо кароосуз калган жүк ташуучу унаадан 71 мигранттын сөөгү табылгандан кийин полиция 4 адамды камакка алды. Расмийлер бул мигранттар адам сатынын курмандыгына айланганын айтышат. Куткаруучулар чөгүп бараткан кемеге тез арада жетишти. Бирок жүргүнчүлөр тирүү деген суроо турат. Куткаруучуларды чакырган биринчи кемеде 50 мигрант болгон. Экинчи кеме 400 жүргүнчү менен деңизге чыкканы айтылууда. Кемедеги мигранттар Сирия, Бангладеш жана Африка чөлкөмүнөн деп жоромолдонууда. Өз өмүрүн тобокелге салып, жер ортолук деңиз аркылуу Европага өтүүнү көздөгөндөрдүн саны кескин өсүүдө. Качкындар согуш жана куугунтуктан аргасыз жер которууда. Ооба, биз мыйзамсыз мигранттарбыз. Жолдон кемебиз чөгүп кетти. Көп адам каза тапты. Бизди ливиялыктар куткарышты. Мыйзамсыз мигранттар жыл сайын деңиз аркылуу Европага өтүп келишет. Бирок быйыл алардын саны рекорддук чекке жеткени маалымдалууда. Шаршемби күнү эле деңиз аркылуу Европага багыт алган кемеден 51 адамдын сөөгү табылган. Ал эми ишемби күнү 4,5 миң мигрант ачык деңизден куткарылган. Бирок Европага кургактык аркылуу да өтөм деп курман болгондор көп. Мисалы бейшемби күнү Австриянын чек арасында жүк ташуучу унаадан думугу өлгөн 70 мигранттын сөөгү табылган. Расмийлер чек ара бекеттери жок Европа чөлкөмүндө курман болгондорду унаага камап коюунун кажети жок болчу деп айтышууда. Алар мыйзамсыз адам ташыгандардын курмандыктары экени бышык. Афганстандын коргоо министринин милдетин аткаруучусу BBC'ге маек куруп, НАТО күчтөрү өлкөдөн чыгып кеткенден кийин Афган коопсуздук күчтөрүнө кыйын болуп жатканын айтты. Бул аптада талиптер Гельманд провинциясындагы Муса Кала районун басып алышты. Алар Кундуз аймагында да ийгиликке жетишип, соңку апталарда баш калада чабуулдарды өткөрүшкөн эле. Талибан кыймылы кубатын көрсөтүүдө. Бул тастыкта элек тасмада согушкерлер кыймылдын жаңы башчысы Молдо Ахтар Мансурга колдоо көрсөтүп жатат. Афганистандагы талибандар экиге бөлүнүп жатышы мүмкүн. Бирок акыркы мезгилде согушкерлер өлкөнүн бир нече аймагын басып алышты. Мисалы, Гелманд провинциясындагы Муса Кала аймагы жакында эле талибандын көзөмөлүнө өткөн. Муса Кала талибандардын апийим соодасынын чордону болчу. НАТОнун аскерлери бул аймакты көзөмөлүнө алгандан кийин стратегиялык мааниге ээ база курулган. Согушкерлер Афганистандын баш калаасы Кабул шаарына да чабуул коюшкан. 2 апта мурун аба майданынын алдында жардыруучу затка толгон унаа жарылган. Өлкөнүн коргоо министри коопсуздук кызматкерлер согушкерлердин бир нече кол салуусун токтотконун айтып, бирок чет өлкөлүк коалициялык күчтөр Афганистандан чыгып кеткенден кийин армия кыйналып жатканын мойнуна алды. Бир жылдын ичинде бардык жоопкерчиликти өзүбүзгө алдык. Аскерлердин саны азайды, бирок биз даярдыгыбызды көрсөттүк деп эсептейм. Айрымдар аскердин аздыгынан пайдаланып кетиши мүмкүн да. Жок, менимче колдоно албайт. Албетте кыйынчылыктар бар, бирок коопсуздук күчтөр туруштук берип келет. Афганистандын өкмөт күчтөрү Талибандан тышкары өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ менен да кармашууда. Өлкөдөгү кур чабал, согушкерлер дале кубаттуу экенин айгинелейт. Сиз Түзөөдө BBC'ни көрүп жатасыз. Эми алдыңкы саптагы башка кабарлар. Сауд Арабиясында мерс илдетинен каза тапкандардын саны өсүүдө. Вирус өткөн аптада 17 кишинин өмүрүн алды. Бул дүйнөнүн бул бурчундагы мусулмандар Сауд Арабиясына ажылыкка келип жаткан учурга төш келүүдө. Алгач төөлөрдө пайда болгону айтылган мерс вирусуна каршы так вакцина иштелип чыга элек.
Дүйшөмбү күнү башталган жана дүйнөнү сестенткен төмөндөдөн кийин Кытайдын баалуу кагаздары рыногу 8% ылдыйлоо менен аптаны жыйынтыктады. Бирок жума күнү Шанхай индекси 5%га көтөрүлдү. Азиядагы башка индекстердин да жанданышына АКШдагы акциялардын күчтөнүшү жардам берди. Facebook социалдык түйүнүнө бир күндө 1 миллиард киши кирди. Түйүндүн башчысы Марк Цукерберг бул рекордду дүйнөгө туташуунун башталышы гана деп айтты. Цукерберг өзүнүн Facebook баракчасына жазгандай, эми жер жүзүндөгү 7 адамдын бири Facebook колдонуп калды. Лондондогу хирургдар рак операциялары маалында лазерди колдоонунун жаңы ыкмасын табышты. Алар лазердин жарыгы аркылуу мээдеги шишиген клеткалар ракка чалдыгып, чалдыкпаганын дароо аныктай алышат. Бул ыкма кылдаттыкты талап кылган операциялардын сапатын жакшыртат деген ишеним бар. Лондондогу хирургдар рак операциялары маалында лазерди колдонуунун жаңы ыкмасын табышты. 22 жаштагы физик Рубен Хилл Лондондогу университетте лазерлер боюнча билим алууда. Бул технология анын мээсиндеги шишикти алып салуу үчүн колдонулмакчы. Ал ырдаганды да жакшы көрөт. Операцияга чейинки акыркы репетиция. Рубен бөлмөсүндө эстен танып чыгылгандан кийин бул илдет табылган. Бул операция маалында колдонулган жаңы лазердик ыкма. Ал кайсыл клетка ракка кабылганын жарыктын үлгүсүн өлчөө аркылуу аныктап чыгат. Сыноо ийгиликтүү болсо, операция маалындагы үлгүлөрдү анализге жөнөтүү муктаждыгы жоюлат. Ал кандай иштейт? Лазер мээге жарык жөнөтөт. Ал жарык денисак клеткага башкача, рак клеткаларына башкача чагылат. Андыктан хирургдар кайсыл тканды кесип салуу керектигин белгилешет. Дагы бир жаңы ыкма. Хирургдар шишикти алып салуу үчүн атайын электр бычагын колдонушат. Андан чыккан түтүн аркылуу масс спектрометрия аппараты молекулярдык анализ жасап чыгат. Бул абдан жакшы ыкма. Шишиктин өзүн гана эмес, анын түрлөрүн да аныктаганга мүмкүнчүлүк берет. Шишик Рубендин мээсинин сүйлөө речин көзөмөлдөгөн бөлүгүндө жайгашкан. Андыктан кылдаттык керек. Хирургдар шишиктин акыркы бөлүгүн алгандан кийин Рубенди ырдатып көрүштү. Демек операция Рубендин сүйлөө речине таасир тийгизбептир. 2 айдан кийин Рубен үй бүлөсүнүн колдоосу менен сакайып келатат. Шишикте рак илдети болбогону аныкталды. Эми ал кайрадан окуусуна жана ырдаганга кайтып барганы жатат. Демек, өнүгүүнүн чеги жок окшобойбу? Эми спортту футболдон баштайлы. Дем алышта Англиянын премьер лигасында бир топ кызыктуу беттештер күтүп турат. Маселен, эртең Манчестер Сити Уотфорд менен беттешет. Сити Вольсбургтун оюнчусу Кевин Де Бройнени өткөрүп алууга аз калганы кабарланууда. Ал тапта Арсенал Ньюкаслга барса, жекшембиде Суонзи Манчестер Юнайтедди кабыл алат. Дүйнөлүк атлетика чемпионатында ямайкалык Усейн Болтко бүгүн алтын медаль ыйгарылды. Ал кече 200 метрлик жарышта америкалык атаандашы Джастин Гетлинди экинчи сапка калтырган эле. Жарыштан кийин кызыгы бир оператор Болтту сүзүп алып, дүйнө чемпиону жерге жыгылган. Бүгүн бул оператор Усейн Болтко чакан белек берди. Эми Болт дем алыш күнү эркектердин 100 метрлик эстафетасына катышат. Кызык ийгилик жараталар бекен. Эми жаңылыктардын соңунда болсо танго бийинин чемпиондорун көрсөтөлү. Аргентиналык бийчилер Эзекил Лопес менен анын өнөктөшү Камила Алегрей быйылкы танго чемпионатын утуп алышты. Буэнос Айрес шаарында өткөрүлүп келген мелдештин жеңүүчүлөрү $4,500 ашык сыйлык алышат экен. Танго бии кызыгы 19-жылымда Буэнос Айрестин портундагы жумушчу класстын өкүлдөрүн жараткан. Талант эмес бекен, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Ал үчүн бизди bbc-kyrgyz.com деп издеңиз. Дүйнөдөгү окуяларга BBC-нин кабарчылары көз салып турушмакчы. Алар менен албетте кийинки дүйшөмбүдө тааныша аласыз. Жаңылыктарды алып барган Кубат Касымбеков, аман туруңуздар.